Аймақта өнүктүү саясат ийгиликтүү мисалдар бар, мен айтып кеткендей, бирок системалуу иштер болбой жатат. Мына акыркы сурамжылоо боюнча биздин жалпы элибизди эмне тынчтандырат? Бул көйгөйлөр, бул жумушсуздук биринчи, коррупция экинчи орунда турат. Бул деген толук ишеничтин жоктугу деген сөз. Мына мен айрым көйгөйлөргө токтолуп кетейин. Мына эмне үчүн топтолдук бүгүн? Топтолгонубуз силер дагы. Мына бүгүн биз да угабыз. Болгон маселелерди тартынбай айтып, көйгөйлөрдү. Ушул жерде талкуулап маселелерди сунуштагыла. 2 күн силерди ишеде көрүп, министерство ведомство көрүп, биз менен жолугуп, ойлорду айтсын. Ошол көйгөйлөрдү чогуу бирге чечели деген максат менен мына чогулдук. Мына биринчи бизде эмне болбой атат? Биринчи бүгүнкү күндө аймактарды комплекстен өнүктүрүү боюнча системалуу жана бирдиктүү саясат жок. Мамлекет жана райондук органдардын ортосунда өз ара тыгыз аракеттенүү байкалбайт. Көпчүлүк министрлер жерде көйгөйлөр билбейт, элет менен байланыш начар. Алардын жергиликтүү эл менен жолугуп, элеттин көйгөйлөрүн талкуулаган практикасы жок. Жеринде чечүүчү маселелер борбордук бийликтин деңгээлине кээ бир учурда негизсиз мына көтөрүлүп жатат. Мен аймактарда эл менен жолукканда алар көтөргөн маселенин көпчүлүгү жергиликтүү бийлик чече турган көйгөйлөр. Эмнеге элибиз мына жергиликтүү деңгээлде чечилүүчү маселелерди борбордук бийликке барсак айтып атат, кат жазып атышат. Мына ушул жагдайды терең анализдөө керек. Мына кечээ кадамда жолукканда, сузакта жолукканда көп маселе айтылды. Мына бир мисал, ошол жерде фамилиясын мен жазып алдым, азыр тапшырма бердим. Мына 5 жылдан бери дейт. Мына жергиликтүү бийлик и укук коргоо органдарынын мамилеси. 5 жылдан бери дейт. Атам экөөбүз дейт. Биздин үлүшүбүздү, жер үлүшүбүздү айыл өкмөт алып туруп чекке берилген үй салганга дейт. 5 жылдан бери прокурорго жазабыз дейт. Сотко кайрылабыз дейт. Акимге бүт барына кайрылабыз дейт. Жыйынтык жок дейт. 5 жылдан бери. Анан ошону көрүп туруп, ким ишенет мамлекеттик бийликке? Ким ишенет? Эч ким ишенбейт. Азыр ошол жерди берген дейт. Акимиятта чоң болуп иштеп атат дейт. Анда атын айтып бердим, мен тапшырма бердим, иштеп атат азыр. Бул бир мисал. Жергиликтүү бийлик чече турган маселе бул. Ошол жерде прокурор, ошол жерде аким, айыл өкмөт чече турган маселе. Экинчи, аким институтун бекемдөө боюнча мына жумуш топ түзүлгөн. Мына ушул жумуш топтогу иштин аягына чыгарыш керек. Мына созулуп кетти, урматтуу биринчи вице-премьер-министр. Бул мен да түшүндүм, ошол жерде акимди деле кээде кадр дайындаганда, и каражаттар менен фонддор түзүү боюнча мүмкүнчүлүк бериш керек. Берип, аларды күчтөндүрүш керек. Аларга мүмкүнчүлүк берип, колдоону көрсөтүп, алардан сурап турган болуш керек биз дагы. Мен ошо байкап атам, кээде ошондой маселелерди аким койсо дагы органдар укпаган жерлер чыгып атат азыр. Укук органдар бурмалаган жерлер. Мына ушуну да караш керек. Акимдин макулдугусуз бир да кадр коюлбаш керек жерге. Бир да кадр.